Жакшылыкта жана такыбачылыкта жардам бергиле бири-бириңерге деп, жана душмандыкта, күнөө иштерде бири-бириңерге жардам бербегиле деп бизге осуят айткан улуу жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоо, даңктоо болсун. Жана силердин эң жакшыңар адамдарга көп пайда келтиргениңер деп бизге хадисин айтып кеткен сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Раян теле долбоору. Бүгүнкү берүүбүздө элге, адамдарга кызмат кылуу деген теманын айланасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан биздин бүгүнкү коноктор менен тааныштырып кетсек, устаз Нурбек Орунбаев, Абжапар институтунун ректору жана ошондой эле Самидин кары, Ош облусунун казысы жана Жусупалиев Али устаз, Ош МУнун теология факультетинин доценти. Кош келипсиздер барыңыздар. Жана Акжол устаз, Ош облусунун казиятында окуу бөлүмүнүн башчысы. Барыңыздар кош келипсиздер. Аллах Таалам үй бүлөңүздөргө береке, ынтымак берген болсун. Бүгүнкү берүүбүздө элге кызмат кылуу деген теманын айланасында сөз кылайлы деп чечтик устаз. Бирок ушул теманы сүйлөшүштөн алдын, бир маек кылыштан алдын ушул тема жөнүндө ой жүгүртүп отуруп, чындап эле карап көрсөм, устаз жана берүүдөн алдын дагы айттым. Адамдарга элге кызмат кылуу дегенибизде биз чектелүү гана кээ-бирги маанилерин түшүнөт экенбиз дагы, чыныгы же болбосо бүгүнкү күндө ар дайым пайдасы тийип турган адамдардын ордуну унутуп коет экенбиз да. Ошон үчүн устаз өзүңүз баштап берсеңиз, адамдарга жакшылык кылуу дегенде ислам дининде кандай каралган, ислам дининдеги орду кандай? Бул ислам дининде албетте адамдарга жакшылык кылуу өтө зарыл. Аллах Таалам эң жакшы көргөн жана бул адамдарга жакшылык кылуудагы сооптордун да улуу экендигин Аллах Таалам Куранда да айткан, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде да айткан. Хойрун нас анфаухум линнас. Адамдардын эң жакшысы адамдарга пайдалуусу, пайданы көп жеткиргени дейт. Андыктан бул биринчиден пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү кандай адамдарга кызмат кылды. Не деген эбегейсиз ошол пайгамбар замандан кыяматка чейин сүйлөсө түгөнбөй турган кызматты адамдарга жасап кетти. Жүрүмү менен, туруму менен, жардамы менен, колу ачыктыгы менен, берешендиги менен, батырлыгы менен, айтор бардык тараптан пайгамбарыбыз үлгү да болду, кызмат да кылып, ошону биз дагы кийинкилерге жеткире турган милдет да кылып кетти да. Эми кызмат дегенде албетте адамдарга сөзсүз түрдө жакшылык материалдык жактан, руханий жактан сөзсүз түрдө кызмат кылабыз да. Бирок ар ким өзүнүн кесибинде кызматы бар, элге болгон. Элге болгон кызматы бар, ошол өзүнүн кесибинде. Мисалы биз диний кызматкер катары биз руханий жактан, ошондой эле өзүбүз деле руханий жактан кызмат кылып, элге пайда келтирүү менен бирге албетте карап отурбастан муктаждарга, кыйналгандарга өзүбүз да жардам берип, жана Куранда айтылгандай башкаларды да үндөп кой. Жок дегенде башканы үндөгөнгө жарабайбы мисалы? Ошентип башкалар да келип, тууганым кел, могу жерде бир кыйналган бар, мындай кылалы кел деп адам мисалы үйү жокторго үй салып берген жигиттерибиз башын бириктирди келе чыктыбы? Чыкты. Өзүбүз да салымдарыбызды коштук, Кудайга шүгүр. Бул элге кызмат кылуу. Ал эми тарых жагынан ала турган болсок, мисалы элге кызмат кылуу дегенде бардык тараптан азыр биз бактарактар арасында отурабыз. Бактарак эгип калтырып кетүү бул дагы чоң кызмат эмеспи? Эң чоң кызмат, көп мөөнөттүү жана анын улуу сооптору да бар экендигин пайгамбарыбыз айтып, өткөндөн кийин дагы соо жетип турат. Жана ошол эккен дарактан эмне болот экен? Садака дагы. Мөмөсүнөн жырткыч келип жеп кетсе да садака, ууру келип уурдап кетсе да садака, бир канаттуулар келип жеп кетсе дагы эккен кишинин атынан садака болуп атса, жана бирөөлөр келип сындырып кетсе, отун көлөкөсүнөн отуруп келип, бардыгынан бул эң чоң кызмат эмеспи? Эми ушуга байланыштуу бир кызык окуяны мен айткым келип калды. Персия падышасы өзүнүн кызматкерлери менен бара жатып,
жол жээгинде бир улуу жашы улгайып калган аксакалга көзү түштү. Аксакал өтө картайып улгайып калган, бирок дарак эгип жатат да. Бая дарак эгип жаткан дарагы зайтун дарагы бир 10 жылдан кийин мөмө бере турган дарак. Бирок аксакал өтө карып калган, улгайып калган. Бирок падыша эми ушунун мөмөсүнөн эми бул жейб эмне болот деген мааниде таризде аксакалга сөз айтып калды. О аксакал, сиз бул даракты эгип атасыз, мөмөсүнөн жейм деген үмүтүңүз барбы? Десе аксакал падышага карап туруп, падышам, бизден мурдакылар эгип кетти, биз жедик. Эми биз эгип кетели, кийинкилер жесин деген сөз айтты. Бул сөз чындыгында падышанын жүрөгүнө бата берди да. Ушунчалык падыша да ыраазы болду. Кубанды. Кубангандан айтты, бул аксакал өтө укмуш, даанышман сөз айтты. Биз мурдакылар эгип кетти, биз жедик, эми биз эгип кетели, кийинкилер жесин, кийинкилерге пайда калтырып кетип аталы. Бул данышман сөзүнө 1000 дирхам бергиле деди. Кызматкерлер алып келип туруп, тиги аксакалга 1000 дирхам берди. Падышанын ою боюнча, бул бүгүн эгип атса 10 жылдан мөмө берсе, будан жебейби деген дагы маани бар эле. Аксакал аны түшүндү дагы, дароо 1000 дирхамды алат дагы. О падышам, элдин эккен дарагы бир канча жылдан кийин мөмө берсе, менин эккен дарагым мына дароо мөмөсүн берди дейт. Дегенден кийин бул сөз падышага дагы жакы берди. Карагылачы дейт. Не деген данышман аксакал, не деген укмуш сөз айтты. Бул сөз үчүн дагы 1000 дирхам бергиле деп, экинчи 1000 дирхамды. Тегилер, кызматкерлер 1000 дирхамды алып келип берсе, аксакал 1000 дирхамды алып туруп, не дейт? О падышам, элдин эккен дарагы бир жылда бир эле жолу мөмө берсе, меники экинчи мөмөсүн бере баштады дейт. Буну укканда падышага бул сөз да жагы берди дагы. Укмуш данышман экен. Дагы 1000 дирхам бергиле деди. Эми тез кетип калбасак, аксакал данышман экен, чөйчөгүздүн баарын чыбырып алып койгула дейт, анан басып кетти дейт да. Мына биздин тарыхыбызда бир эле өзүн ойлобостон, өзүнөн кийинкилерди кызмат кылып, өлгөндөн кийин дагы ошол кишиден кызмат калып, элде бир пайда калтырууга аракет жасаган ата бабаларыбыз болгондо, андыктан кызмат сөзсүз түрдө материалдык жактан, руханий жактан, өзүбүздүн мамилебиз менен, башкабыз менен бардык тараптан элибизге ар тараптан кызмат кылып кетишибиз. Тазалык жагынан болсун, кандай болсо да көчөдө кетип атканда пайгамбарыбыз айтат, адамдарга зыян берип кое турган нерсени алып коюу имандан. Бул дагы пайда, менден кийин келген адам чалынбасын, жыгылбасын, кичинесиби, чоңубу колубуздан келген кызматты кылышыбыз керек. Бул эң сооптуу иштерден. Аллах таалам ыраазы болсун. Жана айткан сөздөрүңүзгө береке берип, телекөрүүчүлөр дагы ушул сөздөрдөн кийин өзүнүн элине, жерине, бүт туугандарына кызмат кылганга жүрөктөрүндө бир кандай бир даражада ойгонуу пайда болсун деп Аллах Тааладан сурап кетет элек. Устаз, айтсаңыз, өз негизи чындыгында мугалимдин орду жана кошкон салымы чоң. Бирок элге кызмат кылуу дегенде көпчүлүк убакта биз жана эфирдин алдында сүйлөштүк, бирөөгө жол куруп берген, суу чыгарып берген, материалдык гана түшүнүктөрдү түшүнүп калабыз да кээ бирде. Ошон үчүн айтсаңыз, мугалимдин, агайдын же окутуучунун, устаттын элге кылган кызматы кандай бааланат? Албетте, мына Казы Дамла дагы жакшы сөздөрдү, жакшы мисалдарды берип кетти. Мен ушул нерсени айтмакчымын да, эфирден пайдаланып. Биринчи ушул Куранды карап туруп, Куран китебиндеги маалыматтарды биз карап туруп, биринчи мугалим бизге бул Алла Таала экендигин айта кетишибиз керек. Экинчи мугалим катары ошого элчи болгон Жебирейил периште, ал эми муну өрнөктүү кылып адамдарга жеткирген инсан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Эми пайгамбарыбыздан үлгү алып өрнөктүү жашоосун жалпыга жайылткан бүгүнкү күндө ислам дининин биздин динибиз болуп, жер жүзүндө 1,5 миллиарддан ашуун инсандын дини болгондугуна шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Ошолордун чоң салымдары бар. Ар биринин салымдары бар. Эми ислам дининде айтат, эми бир жакшылык ишке Алла Таалам 7 эседен 700 эсеге дейре соопторду жазат. А жамандык иш канчалык өлчөмдө болсо, ошол өлчөмдө гана күнөө жазылат экен. А жамандык нерсени ойлоп туруп, ал нерсени ишке ашырбаган болсоң, анда күнөө жазылбайт. Ал эми жакшы нерсени деле, бир позитивный нерсени ойлоп койсок деле, бизге Алла Таалам соопторду жазат экен да. Эми
Дарактардын да мына дарактардын арасында турабыз. Аркандай бар, мөмөлүү дарагы бар, анан мөмөсүз дарактар бар. Ар биринин пайдасы бар. Эми мен Алла Таала мөмөлүү дарактардын эң эле мөмөлүүсү да. Мээримдүүлөрдүн эң мээримдүүсү болгон зат болгондон кийин ошол мээримдүүлүктү дагы бүтүндөй жер шарындагы адамзатка, жан жаныбарларга жиберип атат. Ошол мээримдүүлүктүн айынан жан жаныбарлар ошол 1% мээримдүүлүктүн айынан адамдар, жаныбарлар өздөрүнүн бала чакасын багып, жана жаныбарлар өздөрүнүн ошол арасындагы ырайымдуулук ушуну аркылуу жайылып атат да. Мен бул нерсе менен эмне демекчимин? Баягы пайгамбарыбыз айтат го, хайрукум минкум ман таалламал Кур'ан ва алламаху дейт. Силердин эң жакшыңар ошол Куранды үйрөнгөнүңөр жана үйрөткөнүңөр дейт. Эми бул жерде катылуу жатат да. Куранды үйрөнгөнүңөр дегенде Куранды үйрөнүп эле баягы окуп коюу эмес. Куранды амал жүзүндө өзүңдүн жашооңдо көрсөтүүң да. Андан кийин ошол өзүңдүн жашооңдо көрсөткөндөн кийин анан бул нерсени башкаларына жайылтуу бул кийинки сооп иштердин дагы уланып кетүүсү да. Ошон үчүн мен чакырат элем адамдарды, жалпы эле өзүбүздү дагы чакырам. Мен өзүмдү дагы чакырам ушул нерсеге. Себеби дегенде адам баласы өзүн өзү тарбиялоодон башташ керек. Биринчи өзүн нурландырыш керек, анан кийин айлананы нурландырууга аракет кылыш керек. Сөзсүз түрдө. Адам өзү нурлуу болсо, анан айланага нур чачат. Эми бир аалым киши айткан экен, канчалаган адамдар бар, жашап жатышат, бирок мындай жашаганы белгисиз. Канчалаган адамдар бар, жашап өтүп кетишкен, өзү өтүп кеткен, бирок дагы эле анын баркы атак даңкы дагы эле адамдар арасында жашап жатат, адамдардын арасында жашап жаткан сыяктуу да. Биз артыбызды бир кылчайып караганыбызда ушул 3 амалды аткарууга чакырат элем. Бул пайдалуу амалдар да. Бул биринчиси эмне болуп эсептелет? Адам баласынын салих перзент деп коет. Жакшы перзенттерди калтырып кетүүсү. Экинчи, жакшы перзенттерди калтырып кетүү аркылуу ошол перзенттерине алкыш, ыраазычылыктын билдирилүүсү адамга ошол соопторду алып келет. Экинчи, садака жария. Биз билебиз, садака жария аркылуу дагы адам баласы мисалы медресе, көпүрө, жалпы эле адамдардын, коомдун муктаждыгына керектүү болгон нерселердин жасалуусу аркылуу дагы ошол нерсе турган сайын ошол нерсе аркылуу адамдарга дагы сооп иштер барып турат да. Андан кийинки үчүнчү эме бул пайдалуу илим. Пайдалуу илим, башкача айтканда адамдарга мисалы устат болуп туруп, шакирттерди тарбиялап, пайдалуу шакирттерди тарбиялап чыгарсаң, же пайдалуу бир эмгек жазып, китеп жазып, адамдарга багыт берүүчү бир китептерди, эмгектерди жаза турган болсоң, мындан пайдаланган, бул шакирттериңен пайдаланган, устаттардан пайдаланган адамдар сөзсүз түрдө туура жол, туура багытты тандап алышат дагы, туура багытынан ажырабайт бул адамдарчы. Бул айтылган нерселердин баардыгы ушул элге кызмат. Бул ушул коомго кызмат, анан соопчулуктун дагы табылуусунда эң чоң кызматтарды аткаруу болуп эсептелет да. Имам Газалиден мен мисал берейин. Имам Газали кичинекей мезгилинде бир шаардан экинчи бир шаарга барып, медреседен, устаттардан билим алат да. Бир жолкусунда ушул кербен менен кошо келе жатканда, үйүнө кошо келе жатканда, каракчылар жолугуп, бая кербендеги бүт мал мүлктү алып кетишет. Анын арасында Имам Газалинин дагы китептери, дептерлери бар эле. Кетип калды. Ыйламсырап каракчынын башчысынын алдына барды Имам Газали. Имам Газали сурады: "Менин китептеримди, о каракчылардын башчысы, дептерлеримди бериңиз. Мен илим алып келе жаткан бир окуучумун, талабамын" деп. Анан сен кандай окуучусуң деді. Сенин колуңдан китепти, сенин колуңдан дептерлериңди алып койсом, сенде эч нерсе калбай калат экен да. Каракчылардын башчысы Имам Газалиге ушул жерде сабак берген экен. Ошол күндөн баштап илимди баягы дептерге жазуу менен эмес, окуу менен гана, баягы экзаменден өтүү менен гана чектелбестен, башына түйүп, муну өзүнүн амалында, жүрөгүнө жайгаштырып, анан ушуну ишке ашырып туруп, амалда көрсөтүп, анан бул маалыматтарды башкаларына жеткирүү менен кызмат кылып көрсөткөн экен. Ошон үчүн бул Имам Газали улуу аалым болуп, тасаввуфта, философияда,
логикада, фыкхта, жалпы эле ислам илимдеринин бардык тармагында чоң илимдерди, эмгектери жазып кеткен. Алардан арасында Ихия Улумуддин мисалы. Бул чоң китеп, аябай чоң китеп. Мунун немесин карап көрсөк, пайгамбарыбыздан үлгү алгандыгы, пайгамбарыбыздын жашоосун модель кылып туруп, өзүнүн жашоосуна Имам Газалинин өрнөк алгандыгын биз билсек болот да. Ошон үчүн мусулмандын ар бир жашоосу, ар бир кылган кызмат иштери сооптуу экендигин биз унутпашыбыз керек. Ошон үчүн эрте менен турганда дайыма бисмиллахир-рахманир-рахим, Алла Таала мага береке пейиздүү жакшы бир иштерди жасаганга мага күч кубат бер деп туруп Алла Тааладан суранып чыга турган болсок, биз ошол жолдо элге кызмат, жалпы мамлекетке кызмат кылган болуп эсептелебиз. Аллах Таалам ыраазы болсун. Жана бул жерде дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, бүгүнкү күндө жок эле дегенде адамдарга зыян бербей коюу дагы бул адамдарга пайда келтирүү экен да. Ооба. Себеби бүгүнкү күндө Зыяндан кайтуу деле. ооба, о Зыян жолдо кетип атасың, жарым жолго жеткенде ошодон кайтуу деле бир бул пайда. ооба. Себеби бүгүнкү күндө бир сөз менен эки адамдын ортосунда, эки үй бүлөнүн ортосунда, эки мамлекеттин ортосунда уруш чыгарып коюш, келишпештикти чыгарып коюш оңой эле болуп калды. Ошону менен биргеликте эле ошол бир сөз менен эле ошол сөздү жазбай койгон болсо, жөнөтпөй койгон болсо, таркатпай койгон болсо, ошол нерсе токтоп калат экен да. Ошон үчүн устаз сиз дагы айтсаңыз, биз элге кызмат кыл дегенде устаздар эң сонун жерлерин айтып кетишти да. Түбөлүктүү кала турган устаз, мисалы үчүн устаз сонун жерин айтты. Түбөлүктүү кала турган элге пайда берүү жагынча. Сиз дагы белгилеп айтсаңыз, бүгүнкү күндө бизде ушундай жашоого мүмкүнчүлүктөр түзүлдү, кызмат кылганга, жардам бергенге ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калды да. Элге кызмат кылыш үчүн өзгөчө жаштарга кандай мүмкүнчүлүктөр бар дагы? Жаштарга мүмкүнчүлүк, мисалы азыр бизде Кыргызстан мамлекетибизде Кудайга шүгүр десек болот, бүт бардык тараптан эркин койгон, ким эмне иш кылам десе уруксат. Мен ушул жалпы эле жаштарга айтат элем, негизи мамлекеттен биз бир нерсени талап кылбастан мамлекетке өзүбүз биринчи пайда келтирсек. Мисалы мамлекет үчүн эмне кылдык? Себеби биз ар бир жана мамлекеттин жаранмын, патриотмун дегенде, мисалы бир мен атамдын баласы болсом, атама кызмат кылышым керек да. Биз деле мамлекет биздин атабыз да, мамлекет биздинчи. Биз биринчи атага кызмат кылайлы, анан атадан анан бизге ыраазычылык баягындай болгондой эле. Биз мамлекетке биринчи кызмат кылайлы. Мен бул бир жөнөкөй эле мисалдар Каздамлада билет. Ушул эле Өзгөн районунда болду, Алайда болдук. Мисалы колунда бар инсандар менен бир жакшылык ишке себепчи кылып коебуз болгону. Бул чоң кызмат да, пайгамбарыбыз хадисинде айткандай эле, ким бир жакшылык ишке себепчи болсо, аны кылгандай сооп алат атпайбы? Мүмкүнчүлүгү бар адамдар мисалы тауып бир 5-10 тыйын берет. Адам мисалы ошол эле Өзгөндө, Алайда мисалы Каздамлада бир топ жерге суу чыгарылып берилди да, элге таза суу мененчи. Жалпы эсептен бир 15-20 чукул айылдарга таза суу менен камсыз болду. Ал бир жеңил эле жол менен келди да, мындай айтканда жана бир таза булактардан бир шланга менен түтүктөрдү сатып алып келип, ошо менен эл суу ичти. Бул дагы болсо бир чоң бир салым болду мамлекетке болгончу. Ушуга окшош эле мисалы кээ бир жолдор мисалы жаан жаганда ылай болушу мүмкүн. Жаштар мына ушул нерсеге бириге калып, ошол эле мен айтам, жалпы Кыргызстан эмес, мисалы кайсыл айыл эмнеге муктаж болсо, ошол эле айылдын жаштарынын колунан келе турган нерселер бар да. Мисалы ошол эле ылай көчөгө бир 10 КАМАЗ кетер, 1 КАМАЗ ашып барса, бир 5000 сом тегер, 50 сомдо шал төгүп койсо, адам кыйналбай басат. Ошол эле мечитке барсын, ошол эле мектепке барсын, ошол эле айыл өкмөтүнүн зданиясына барсын. Мамлекеттик эмне жумуш болбосун, адамдардын пайдалана турган нерсесине салым кошот. Буну баягы мамлекеттик карап отура бербестен, колунда бар мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мына ушуну көпчүлүк учурда дин кызматкерлери аябай жеткирет да, бул сооап иш, ошо өтүп кеткен тууган урунга багыштап өзүң үчүн деле пайда деп, мына ушул дагы бир чоң кызмат деп ойлойм. Себеби башында да айткандай, пайгамбарыбыздын хадисине ылайык, бир жакшы ишке себепчи болсок, иншалла аны биз өзүбүз кылбасак да кылгандай сооп алабыз. Аллах Таалам ыраазы болсун. Устаз дагы айтсаңыз, башында устаздар жакшы нерсени айтты, акырында азыр биз бүгүнкү күндөгү бизге берилген мүмкүнчүлүктөрдү кандай пайдалансак деген сөз болуп жатпайбы? Ушуга кошумча кылып айтсаңыз. Рахмат. Эми бул элге кызмат кылуу деги эле мындай жашап аткан адам өзүнүн чөйрөсүнө жашап аткан башкылык милдет катары
патриоттулук катары мындай адамдык сыпаттарга байланышкан эң жакшы сапат да. Мгм. Динибизге карай турган болсок, динде эң чоң сооптордун катарында мындай жөнөкөй эле көмүскөдөгү эмес, чоң сооптордун катарына кошкон да. Мгм. Бир имам Газалинин устаз айтып кетти, бир мисалдарынан баштап өтө турган болсок, имам Газалинин бир шагирти мечитте отурганын көрүп калат. Анан такыр ал иш кылбайт экен. Мгм. Элге кызмат кылыш үчүн өзүнө деле баягы жартып кызмат кылбайт экен да. Мгм. Сөйттүп сурамчылап тиленчиликке акыр баратканын байкап калат дагы. Мгм. Сен эмне кылып отурасың, мечиттен чыкпай дегенде, мен ушу Кудайдан ырыс сурап эле ушу зикир кылып отурам дегенде. Мгм. Эй, сен кичине иштесең болот, мындай эшке чыгып элге окшоп. Кудай Таала иштегенге береке берет десе, ал айткан экен, кайра жооп катары. Шагиртиси бир окуя көргөн экен. Мгм. Устаз, кечиресиз, мен бир окуяны көрдүм. Кудай Тааланын жаратылышынан болгон бир окуяны көрдүм. Ошодон мен аябай таасир алып, ошол окуя менин мечитке киришиме себеп болду. Анан айткан экен, бир жолдо барсам бир буту сынган, канаты сынган бир шал жаткан, бир карга жаткан экен, канаттуу жаткан экен. Мгм. Эч бир анын дейт учайын десе канат жок, басайын десе буту жок. Ошого деди Кудай Таала атайын бир кушту жөнөтүп келип бир башка бир жем чөөлөр, бир нерселерди алып келип берип атканда мен аябай таң калдым. Ушу буту сынган, канаты сынган каргага ырыскы Кудай Таала берип аткан, мага кантип бербесин деп мечитке кирип кеттим дегенде. Мгм. Баягы устазы ачууланып, "Эй, сен үлгүнү туура эмес алып алыпсың. Ал ошол сага жем алып берген, жем алып келген куш сыяктуу болбойсуңбу? Жардам сурап эмес, жардам берүүчүлөрдөн болбойбу? Сен үлгүнү туура эмес алып алыпсың" дегенде, анан устазынан жана кечирим сураган экен да. Ошол сыяктуу биздин мындай сырткы мындай жалпы эле көз караш менен караганда адамдарга кызмат кылуу бул өзүнчө бир сыймыктуу нерсе. Муну Кудай Таала ар кимге насип кыла бербейт. Ооба. Ар ким өзүнүн курсагында ойлошу мүмкүн. Бирок ошол адамдардын келип колуна мисалы эми расмий жумуштарды айтып турган болсок, эшигин алдына келип мына жумушту биширип берип коюңузчу, антиңизчи, мынтиңизчи деп кеңеш сурап келгендик ошол адамга бир чоң Кудай Тааланын сыноосу катары. Ошол эле түрдө чоң бир жакшылыгы берилип аткан ошол. Элдер жөн келген жок. Ошол Кудай Таала ошол адамга назарын түшүрүп, ошол аркылуу чечилип аткан проблема болгондук. Бул эң чоң нерсе деп билиш керек да. Анан экинчисинен бир эле ошол жалаң эле айлык алып, расмий штатта бекитилип эле мамлекетке кызмат кылам эмес. Мына ал жолу үнүбүз айткандай, айлык албастан деле нарагынан ыйман деген нерсе бар да. Биз мусулман катары, патриот катары, атуу катары, Кыргызстандын жараны катары, Кыргызстанды биз өзүбүз үйүбүз катары сезишибиз керек. Бүткүл биздин үйүбүз. Эртең Кыргызстан жок болсо биз деле жоголобуз. Паспортубуз жоголот, ошондон ары биздин улутубуз деле, башкабыз деле жоголуп кетиши мүмкүн да, Кудай сактасын. Ошого ыйман менен мындай жүрөгүбүздө мындай калыс көз караш менен караганда жашаган ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша мамлекетке, айылына, районуна кызмат кылса болот да. Кимдин башта агайыбыз жакшы айтып өттү, эфирден сырткары Али агайыбыз айтып кетти. Кайсыл адам кайсы кесиптин ээси болсо, ошо кесибин мыкты жеткирген болсо, ошол эң чоң кызмат. Мисалы жөнөкөй эле бир мисал, кадрларды ошол ар бир кайсы тармакта болгон болсо адам, мисалы биз диний тармакка көбүрөөк басым жасаган үчүн диний адамдарды азыркы жашоого көз карашы туура жакшынакай ошол динди билген адам катары мисалы ошол өзүбүз тараптан кадрлар чыгарып коюу эң чоң нерсе. Ыймандуу юристтерди чыгарып коюу, мисалы юристтер эң чоң мамлекеттин чоң байлыгы. Ыймандуу врачтарды чыгарып коюу, башка дагы күч органдары башка сөзсүз ошол өзүнүн тармагындагы кийинки жетелеп кадрлар чыгарып коюу бул эң чоң, мындайча айтканда чоң байлык. Элге кылган кызмат. Тарыхты эстеп өтпөсөк болбойт. Мисалы каздамла ар жакка мындай элдер менен жолугушканда көп айтып жүрөт да, мага ошол кулагыбызга сыңып калган экен, айта кетели. Мисалы азыр биз эгемендик Кыргызстан деп 2020-2019 жылы жашап атабыз жакшынакай. Азыр баардык элдин Кудай шүгүр колунда бар. Мүмкүнчүлүк жакшы. Жыйылып атат. Жаз дебей, күз дебей дасторкондой тегиз. Мурда эле бир биз бала кезде эле көрчү элек, 15 жыл мурда эле, 10 жыл мурда эле дасторкондо кеткенде элдер сып-сыйда алып дасторкондо иштеген калбай калчу. Адамдардын эмеси башкачараак эле. Ооба. Азыр пакетке салып атат, алып атат, баардыгы ашат да. Токчулук, Кудайга шүгүр. Диний эркиндүүлүк, сөз эркиндиги, башкасы бизден мамлекет жактан бизге жарандар берилген чоң укуктар берилди, өтө чоң эркиндиктер берилди. Мүмкүнчүлүк. Мына ушул мүмкүнчүлүктөргө кимдердин салымы бар деген маселе туулат да. Өзүбүздүн азыркы 21-кылымда жаңы муундун кыйын болуп, өнүгүп өсүп кетип, билим жактан кыйын болуп ушул нерсеге жетип калдыкпы же бизге мындай бир түпкү кичине жол салып берип койгон мурдагы муундардын салымы барбы жокпу деген маселеде
Albatta бар дейбиz. Бул ошол мурдагы ата бабаларыбыз, дини эски мурдагы алымдар, дин тармагындагы мамлекеттеги багы илгерки патриоттуу адамдар, алардын баардыгы азыр Кудай Таала рахмат кылсын, алар кабырда жатышат. Алар бизге ошол өзүнүн учурда чоң кадрларды чыгарганга, мамлекетке мындай айтканда бир укка бурууга бир жол алып келгендик үчүн ушул эркиндик заманга жетип атабыз. Эми биздин мына темага байланыштуу айта турган нерсебиз, кийинки муунга кандай биз салым кошо алдык. салым кошо алабыз, мамлекетти кандай деңгээлде Өткөзүп беребиз аларга. Ушул маселе эң чоң суроо болуп турган нерсе да. Ошого баардыгыбыз мен дагы жаш болсок да чыкырып кетели. Ар бири ушул айлыкты же башканы карап отурубуз. Ким баягы айлбай алына жараша дегендей, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, бирөөсүнүн илими бар, бирөөсүнүн билими бар, бирөөсүнүн кесиптик жөндөмдүүлүгү бар. Ар гана бирөөсү болсо Ой пикири, идеясы менен эч колунан аксакалдар бар, мисалы 60-70 чыккан кол физический жүк күч жасай албаган менен анын нарк насилби мындай жакшынакай сөздөр осар насаатта насаат менен берген болсо, ошол албетте биз келечекке жакшы бир кадам жасайбыз. Дагы бир мисал келтире кетсек, биз Америкага барганда баягы өзүбүзгө алган пайдаларыбыздан да. Ошол жерде Америкада атайын мамлекеттик деңгээлде программа бар экен. Ошол программанын негизинде коомго пайда келтирет. Bir günde 10 minuta, bir cumada 1 saat, bir ayda 1 gün degende. айлыктан тышкары, Айлыктан сырткары да. расмияттерден тышкары. Расмияттерден сырткары ар бир жаран ошол өзүнүн элге кайсы тармактан, кайсы жактан мүмкүнчүлүгү бар. Жок дегенде көчөдөгү кишини да алып өтүп кой, жардам берип кой дегендей. Биз бала бакчаларга барганда да аябай таң калдык да. 3 балага бирден тарбиячы отурат да. Булардын бардыгына кандай айлык жок, булар айлык албайт дейт. Биздин ошол мамлекетибиздин коомго пайда келтирүү программасы негизинде булар бир жумада 2 күн эс алса 1 күн садикке берип койгондар. Очут кылып койушкан. Келип 1 күн карап берип кетип калышат, айлык албайт. Ошондой аябай ыраазы болуп да. Дагы бир ал жердеги бизге көңүлгө жаккан нерсе жылмаюуну мамлекеттик программада киргизиптир да. Атайын. Ошол бала бакчадан баштап барсаң, коноктор келди, жылмайгыла деп жылмайып турушат. Көчөдө Садака. кетсең, ушул Бизге пайгамбарыбыз канча жыл мурун айткан болду. Ар бир адамга. Мамлекеттик деңгээлде киргизип коюп турду. Ар бир адамдын жүзүнө карасаңыз, дароо эле байкайсыз, жылмайганын көрөсүз да. Бул дагы аябай бизге жакты, ушундай көп программаларды, андан кийин садака. Ар бир бизге барганда, окутканда, биз эми жол эрежесин окутат тиги бу деп ойлонуп барсак, ар бир адам садака бериш керек дейт да. Олар чиуи деп коет экен. Таксиге отуруп калсаңыз, 1-2 доллар кошумча садака берип коюңуз. Мейманканада жатып чыгып кетип атканда, жастыктын алдына 1-2 доллар коюп коюңуз, садака болуп калсын. Ушул нерселерди мамлекеттик деңгээлде киргизип коюптур, ар бир аткарат экен. Бизде бул нерсе ишеничибизде бар. Бул ишеничибизде Куранда пайгамбар алейхисаламдан келаткан эң сооптуу Амалда. Аллах таалам барыбызды ошо элине, жерине, динине кызмат кылган, өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун. Барыңыздардан Аллах таалам разы болуп, айткан сөздөрүңүздөргө Аллах таалам береке берип, коомчулукка барыбызды ушундай пайдасын тийгизген адамдардан кылган болсун. Ар дайым пайгамбарыбыздан үлгү алган, азыр өтө сонун сөздөр айтылды бардык жаатта. Телекөрүүчүлөр дагы ушул сөздөрдөн кийин аларды дагы ушундай элине, жерине, динине кызмат кылуу каалоолору, кызмат кылып келе жаткандар бар. Ошол каалоолору дагы ушул сөздөрдү уккандан кийин көбөйүп, элине, жерине кызмат кылышып, салым кошо берсин деп Аллахтан сурап кетет элек. Барыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин эфирге келип, убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн Аллах таалам сиздерге көптөгөн сооптор жазган болсун. Жана Аллах таалам бизди ушундай сонун жерлерде чогулткандай, кыямат күнүндө дагы бейиште пайгамбарыбыздын жанында ушундай сонун жерлерде чогултсун деп Аллах таалам сурап кетет элек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Аллах таалам барыбызды ушундай сонун жерлерде жана эфир аркылуу чогулткандай, барыбызды бейиште пайгамбарыбыздын жанында сонун жерлерде чогултсун деп Аллах тааладан сурап кетебиз. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.